күн сайын 30 күн бою шамдан кийин 5-каналда Мыктыбек Арыстанбек Орозодо 30 күн долбоору менен түз эфирде. Аламдардын ээси, жаратуучусу, тарбият кунандасы, ырыскы берүүчүсү, акыреттин да падышасы, биздин ээбиз, кожоюнубуз Аллах субханаху ва таалага чексиз мактоолор болсун. Анын акыркы пайгамбары биздин көсөмүбүз, жолбашчыбыз, шыктандыруучубуз, жашоону түшүндүргөн устазыбыз Хазирети пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салаваттар болсун. Андан соң ассаламу алейкум Кыргызстан. Орозоңуздар кабыл болсун. Бүгүн да Рамазандын 5-күнү, Кудай буйрса, сиздер менен 5-каналда түз эфирде мен Мыктыбек Арыстанбек Орозодо 30 күн аттуу автордук долбоору менен чыгып отурабыз. Мунун үчүн Аллах субханаху ва таалага мактоолор айтабыз. Өзүбүз аябай сыймыктанабыз ушул долбоордо сиздерге Рамазан айында бир майрамдык шааны бергенге алган мүмкүнчүлүгүбүз үчүн. Жана урматтуу телекөрүүчүлөр, буга чейин да сиздер менен жолугушканда биз колубуздан келишинче мүмкүнчүлүгүбүз, байланыштарыбыздын барынча кызыктуу делген адамдардын баарын чакырып, ушул берилген 40 мүнөт ичинде сиздерге жок эле дегенде бир кызыктуу, балким пайдалуу болгон маек курганга аракет кылып келебиз. Бүгүн да биздин аянтыбызга мен сыйлаган жеке ушу мен гана эмес, Кыргызстанда бул адамдарды билсе көпчүлүк, атын айтса, билебиз деп жакшы жорган адамдардан экөөсүн дагы чакырып отурабыз. Бүгүн бизде конокто Кыргызстан Ислам университетинин проректору, ага окутуучусу устаз Марс Ибраевди чакырдым. Салам алейкум, устаз. Салам. Жана ошондой эле кыргыз журналистикасында динге салым кошкондор аз өзү. Чындап айтканда. Мына ошолордун алдында турган, көч башында турган биздин аксакалыбыз бүгүнкү күндө Сагынбек Ажы Абдыкалыковду чыгардым. Салам. Рахмат. Алейкум ассалам. Мына ушундай биздин эрежебиз. Биз бүгүн дин жөнүндө сүйлөшөбүз, коом жөнүндө сүйлөшөбүз, мусулман жөнүндө сүйлөшөбүз, Куран жөнүндө сүйлөшөбүз, акырет жөнүндө сүйлөшөбүз, устаз. Колдон келсе, жүрөктүн түпкүрүндөгү айтылбай жүргөн сырларды чыгарсак болот. Ал сиз деле бул сырларды Аллах субханаху ва таала билүүчү, элибиз билсе да жакшы. Анда биринчи алгач ушу 1 мүнөттүн тегерегинде мүмкүнчүлүк берейин, куттуктоо үчүн, кайрылуу үчүн дейбизби? Рахмат Мыктыбек мырза. Ушу эл билген адамдардын арасына кошуп койгонуңуз үчүн дагы чоң рахмат. Сизди эл билет, Сагынбек. Мен тактап кетейин, Сагынбек радиодо иштейт. Ошон үчүн балким телевизордо мага окшоп көрүнбөгөн менен радионун аудиториясы телеге караганда алда канча көп, Сагынбек. Ошон үчүн мен айтам, эл билет сизди. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерди ошо кирип келген орозо айыңыздар менен куттуктайбыз. Эми кыргызда сөз бар, орозонун тогу бар дейт. Ошого сыяктуу ушу орозонун касиети дагы бар да. Ошол орозоңуздар кут болсун, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз, элибизде тынччылык болсун. Айтканыңыз келсин, устаз. Мээримдүү жана ырайымдуу Алла Тааланын исминен баштайын. Жалпы жумурай журтка, кыргыз элиме, ошонун катарында мусулман бир туугандарыбыздын жалпы баарысына, кыргызстандыктарыбызга да ошо берекелүү Рамазан айы куттуу болсун. Мына ушул айда кылынган дуалар, окулган намаздарды, тутулган орозолорду, андан түшкөн сооптордун баарын кабыл кылып, деги эле элибизде дайыма бейпил жашоо болсун, тынчтык болсун дейбиз. Ыймандуулук дайыма ар бир үйгө, ар бир жанга, ар бир жүрөккө аралап кирсин. Мындан ары дагы дайыма ушул жумурай журтубуз нечендеген Рамазандарга Кудай Таалам өмүрлөрүн берекелүү кылып жеткирген болсун. Айтканыңыз келсин. Сиздерге да Аллах субханаху ва таала эң жакшы тилек максаттарыңыздардан орундалуусун. Рахмат. Бүгүн биздин дасторконубуз куура эмес. Адал суу Леско компаниясынан. Анан жанагы эми болдолорго түйүн беребиз да. Аягында сиздерге ушу халал колбасалары, эт азыктары, шириндиктер ооз ачарга Ратана компаниясынан жана суулар ооз ачкандан кийин даам тартканы сиздерге тартуу кылынат. Бул түйүн. Башында айтып коюш керек экен түйүндү. Ошондо жакшы сүйлөйбүз. Бүгүн мен сунушум бар. Урматтуу устаздар, мусулман адамдын адеби жөнүндө сүйлөшөлү. Себеби буга чейин мен саясат жөнүндө сүйлөштүк, коом жөнүндө сүйлөштүк. Өзүм чын айтсам тажагандай да болдум. Ансыз деле Рамазанга чейин саясат ушу дүпү тартур да. Өзүбүздүн ички дүйнөбүз жөнүндө, өзүбүздүн руханий кемчилигибиз, өксүктүгүбүз, балким мунжулугубуз, ошонун кесепети, жана мунун жеңүүнүн жолдору, Рамазан мектеби деп атабыз. Адепти ишкалай турган
машыгуулар, ушу адеп чыгаруучу көнүгүүлөр, ушулар жөнүндө сүйлөшөлү деле. Адеп, мусулмандын адеби деген эмнени түшүндүрөт? Динибиз дегеле пайгамбарыбыздан дагы динди сураган учурда, дин эмне деп сураганда, пайгамбарыбызда дину дегенде, дину хуснул хулук деп айтканда, жакшы мүнөз дегенде, адеп ахлак деген. Диндин өзөгүндөгү нерсе адамды айвандык сезимден ажыратып, жаныбар айвандык сезимден ажыратып, адамдардын дагы жөнөкөй адам эмес, балким эң мыкты инсан даражасына көтөрө турган нерсеге, даражага чыгара турган нерсени ушул адеп деп айтабыз. Адеп белгилүү эрежелерди кармануу. Нафска ор келген нерселер бар толтура бунун ичинде. Ошон үчүн динибизде адептин орду абдан жогору. Пайгамбарыбыз адептүү инсан болгон. Пайгамбарыбыздын Айша энебизден сурайт го, пайгамбарыбыз кандай адам эле десе, пайгамбарыбыз айтат, басып жүргөн Куран эле деп. Мындай айтканда, бул деген нерсе Куран баспайт, бирок пайгамбарыбыз Курандын ичиндеги ар бир эрежелерге мындай дыккат деп айтканыбыз, ар бирин көзөмөлдөө менен сонун алып жүргөн инсан болгон. Ошондон айткандай баягы китептерде да келет, момундун сыймыгы бул дини, баягы дин ишеними, ал эми кайраты акылында болот экен. Ал эми мындай айтканда баркы болсо мүнөзүндө болот дейт, адебинде болот дейт. Барктуу болом десек, кадырлуу болом десе, балдарыбыз болобуз десе, анда адепти кылышыбыз керек. Баягы Раматылык Мураталы ажыбыз айтып калчу, көп кайталачу сөздү. Мен ла адеба лаху ла илма лаху деп. Кимдин эгер адеби болбосо, илими да жок депчи. 10 жыл окуп келеби, 20 жыл окуп келеби, кандай гана илим албасын, академик профессор болбосун, таксыр аалым болбосун, адеби болбогондон кийин Алланын назарында алдында дагы көптөгөн мына динибизде пайгамбарыбыздын айткан хадистерине ылайык, жана жалпы момун мусулмандардын назарында дагы ал адамдын эч кандай кадыр баркы болбойт дегендик. Демек, кадыр барктын өлчөмү динибизде бул адеп менен болот экен. Аллах разы болсун. Менде бир билбейм, ушу ката дедиңерби же мен моюлум ала турган бир нерсе бар да, мен конокторду алдын ала даярдабайм. Эмне жөнүндө сүйлөшөбүз деп сурайт Сагынбек аба. Мен айтам, эми келе бериңиз сүйлөшөбүз. Чын эле ушундай болду. Эмнеге мен ушинтем? Адам даярданганда башка. Түпкүрүндө туюмундагы нерсени чыгарып алуу мен үчүн мындай бир өтө кызык нерсе да. Сагынбек аба, сиз көптөн бери журналистикада иштейсиз. Аябай көп адамдар менен жолугасыз. Адептүү да бар, адепсизи да бар. Сиз үчүн баалуу адептер эмне бул? Бу айтып коет го кыргызда. Адептүү өсөт дейт, адепсиз өчөт дейт. Бул адепсиздикти бир жолу пайдаланасың, эки жолу пайдаланасың, анан үчүнчүсүндө баягы көп баскан дегендей бир жерден анан кийин илинет. Адептүү болгон болсо, бул адептүү болгон өтө оор экен да. Чын мененчи, адептүүнү айрым учурда кээ бирлер бар маңыроо сыяктуу да көрүшөт. Адептүү киши калпайтпайт, уурлук кылбайт, адамга ишенет, адамдарга колунан келишинче жардам берет. Жанагы шылуундар болсо, муну адептүүнү пайдаланат да колунан келишинчечи. Бу кыргызда сөз бар го, бу акылдуунун бир аты акмак дейт. Ушундай да сөз бар кыргыздачы. Ошентип баягы кайсыл жерден болбосун адамды алдап кетип жатат. Акмак дегени аны жанагы акылын иштетпегендер акмак деп эсептейт. Ооба, ушундай болсо керек да. Анан бу кыргызда сөз бар, эгерде адам бузулса, аалам бузулат дейт. Бул эми абдан мындай татаал сөз экен. Ошондуктан ошо адамдардын бузулбай өзүн өзү алып жүрүшү бул бүгүнкү күндөгү эң бир маанилүү маселелердин бири. Эгерде ар бир адам өзүн адептүү алып жүрө турган болсо, анда коомубуздагы кыйла таза болот эле. Бул адепке көп нерсе байланыштуу. Азыр эле бу ажекем айтып кеткендей, бу менимче ушу бүтүндөй дүйнө жүзү адептүү адамдардын үстүндө турат. Адептүү адамдардын урматына турат деди. Мүмкүн. Ажеке, бизге кайсылар деп жетпей атат казыр? Бизге, мага, сизге, коомго, жаштарыбызга. Мен кимден сурайм, жаштарды урушат да, жаштарыбыз мындай болуп кетти. Мен айтам, себеби биз ошондойбуз. Ошо бизге эмне жетпей атат? Кайсыл адебибиз? Мен айтайынбы? Тасауф деген илим бар, суфизм деген, сопулар деп коет бизде. Сопулук. Сопулук деп коет, Биздин Орто Азия калкында Накшибенди деп Бухара жергесинде анын 12 окуучусунун мүрзөсү бар. Имам Накшибенди азиреттери булар тасауф илиминин негиздөөчүлөрү. Мисалы, Туниске жакында барып келдим, анда Ахмад Шазели деген улуу
суфий адам өткөн, сопу адам, бул олия инсандар да. Бул адамдардын башка инсандардан өзгөчөлөнгөн жагы эмнесинде десе, жумшак мүнөзүндө болгон. Мен ушундан улам айткым келет. Адам баласынын табиаты ар кандай болот. Кимибиз корус, кимибиз бетке айткан, кимибиз мен акыйкатты тайманбай, ар бир оюма келген акыйкаттын баарын айта берем деген сезимде болобуз. Бирок жумшак кулк мүнөз деген нерсеге бүгүн эмнегедир мусулманчылыкты сырттан карап үйрөнгүсү келген инсандар мына ушул нерсени мусулманчылыкты жашап аткан мен өзүм үчүн айтып атам. Адамдардан көрө албай келип, балким оройлукту, балким кичине катуулукту көрүп аткан учурларынан кээ бир учурларда сууп калган учурлар болуп атат да. Ошон үчүн айтам, жумшак мүнөз, кулк мүнөз, сабыр анын ичинде кирет. Жумшак мүнөздүн ичине сабыр кирет. Жумшак мүнөздүн ичине адамга жылмайыңкы жүз, мындай айтканда жылмаюу тартуулоо кирет. Жумшак мүнөздүн ичине саламды биринчи озунуп берүү кирет. Ошол нерсенин алдына бүгүнкү күндө ушул нерсе эмнегедир менин назарымда, балким бул мендеги нерсе, өзүм үчүн айтып атам, эмнегедир кем тартыш болуп аткандай, дефицит деп коет го, тартыш болуп аткандай. Негизи иштесе, аракет кылса, жаңы келип аткан муунду өзгөчө жаштарды тарбияласа, буюрса болот. Үмүт бар. Биздин эл өзөгүндө Сагынбек эке. Биз копол элбизби, орой элбизби, же жумшакпызбы? Кээ бир элдерди мен жумшак деп билем да, мисалы малай элдер бар го. Малай элдер. Табиятынан жумшак деп билем ушуларды. Алардын алдында мен кубалдамын да, мындай айтканда. Темир. Биздин өзөгүбүздө кандай элбиз? Менимче, мен түшүнүгүмдө биз копол элбиз да. Ошол тетресинче мага жагат да. Жумшак да эмеспиз, орой да эмеспиз, бул ортада. Бул баягы жоон орто дегенде орустардын сөзү бар го, золотая середина депчи. Ансыгарында ушу кополдук дагы мага жагат чын менен. Көп деле кошмотулганды билбейбиз. Өтө деле сылык эмеспиз. Бирок бул олдоксондук эмес, Олдоксондук эмес. Бул Кудай Таала берген биздин табигатыбыз ушундай эл да. Мисалы үчүн кайсыл жерге болбосун өзүбүздүн мүнөзүбүздү көрсөтүп турабыз. Бирөөгө андай деле үстөмдүк кылбайбыз. Бирөөгө андай деле кошомот кылбайбыз. Бул бир орто элбиз. Менимче ушул мага жагат. Менден бир башка элдин баласы сурайт, ушу мен теңдөөс. Силердин аялдарыңар аябай копол депчи. Мен айтам, мен да сиз айткан сөздү айтам да, бизге аялдарыбыздын кополдугу сенин элиңдеги жанагы инструментиң бар го, ошондой угулат бизге депчи. Чын эле мен өзүм элимди сүйөм да. Албетте. Ал кополдугу мага музыкадай. Балким башкаларга аябай эме учурап аткандыр. Мына ушул кополдук менен ислам дининин айкалышуусу кандай агай? Ар бир мүнөздүн кээ бирки мүнөздөрдү таптакыр эле жекип ислам дини жокко чыгарбайт. Мисалы үчүн Аллах Тааланын Кахар деген ысмы бар. Кахар деген каардуу, Кахар деген сүрдүү, жана сиз айтканда катуу, ар нерсени өзүнүн ордуна койгон каар. Ошонун көлөкөсү момун мусулманда көрүнүш керек дейт да. Көлөкөсү. Эми кандай көрүнөт анда десе, мусулман инсан өзүнүн дейт, өзү эле сүрдүү болот дейт. Бул деген нерсе катуулук эмес. Бул деген нерсе жанагы жумшак мүнөз дегенде олуттуулук, кадамды басканда ойлонуп басуу, сүйлөөдөн мурда жети өлчөп бир кесүү дегендей ойлонуп сүйлөө. Ар бир нерсени кылып аткан учурда мындай кичинекей адам болсо дагы чоң эле адамдын аксакалды бир уруп кичинертип койгондой мааниде деп коет го, кээде сөз ошондой мамиле кылуу деген айтам да. Бүгүн күндөгү мисалы дейли, адамда эр жүрөктүүлүк деген сыпат бар, мисалы адам баласында болот. Муну жакшы нерсе, жинденүү деген нерсе жаман деп айтабыз, бирок мунун шариятыбызда өзүнүн ордуна Алла үчүн жинденүүгө уруксат берет. Мисалы үчүн жинденүүнү баары жерде колдоно бербе дейт, бирок Алла үчүн жинден каардан. Кызың эгерде жалаңачтанып кетип аткан болсо, намысын эч сенин көзгө илбей аткан болсо, адеп акылак бузулуп аткан болсо, жеп ичкендер, арам эме кылган инсандардын саны көбөйүп аткан болсо, сен айткан сөзүңдүн насаатында эч ким укпай аткан болсо, мында кыжырдануу милдетке өтөт. Бул убакытта сиз намыстанып ичиңизден эмнеге мындай болуп атат деп, кээде өзүбүздүн напсыбызды жеңе албай калсак, мисалы үчүн бир жаман адатыбыз бар, таштай албай атабыз. Бул учурда кыжырланып, ичибизден карданып, эмне үчүн мындай болот деп колдонуш ошол сыпатты ал убактарда милдеттүү болуп калат. Анын ордуна да ошол учурда момундук кылып жоошто кылган болсок, тескерисинче балким кээ бир учурларда күнөө болуп калышы мүмкүн. Себеби ал милдетти мойнубуздан жүктү түшүрбөй атабыз, аткарбай атабыз деген мааниде. Ошон үчүн мен ойлойм, бүгүнкү күндө биз ошол копол деп айтабызбы, же болбосо катуулук деп айтабызбы, же болбосо сүрдүүлүк деп айтабызбы, ошол сыпаттарды өзүнүн ордунда да гана колдоно билсек эң мыкты болот деп ойлойм.
Биз ордунда колдонуп атабызбы ушуну? Мен жана биз жана кополдоп айтпадыкпы, бул эң туура. Керектүү учурда биз сылык таба алабыз, керектүү учурда биз катуу да болуп кое алабыз. Анткени мына кыргыздар өзүңүз көрдүңүз, 2 революцияны удаа жасадык 5 жылда. Муну ким жасаптыр? Ошо жанагы копол адам кыжырына тигенде, бу ажекем айткандай, чыдай албай кетти. Ошого бардык. Керектүү учурда кыргыздар баягы үстөлдү катуу муштап өзүн өзү көрсөтүп койгонго кудурети жетет. Мен ошон үчүн дагы баягы бир аз убакыттан пайдаланып баягы айткым келет да, кыргыздар чын менен эле копол эл. Баягы кыргызда сөз бар. Кой баккан адам жого чапканга да жарайт дейт. Ушундай да? Биз ушундай калкпыз. Баягы тоонун башында жүрүп, таза абадан жутуп, ден соолук ушунчалыкка чейин болгондон кийин мал багыш үчүн дагы көп акыл керек. Пайгамбардын баары мал баккан учурунда. Ошондуктан мал баккан адам пайгамбар болсо, баягы мал баккан адам жоо чапканга да жарайт. Ошондуктан бул жерде копол адамдын баягы мына жаткан резерви көп сыяктуу сезилет да. Мен ушул жерге кошумчалап кетейин да. Хадистерде көп эле айтып жүрөт, ажеке өзүңүз дагы билесиз, ажеке айтып жүрөсүздөр. Мисалы пайгамбарыбызга келиптир, чөлдө жашаган инсандар келиптир, копол экен, катуу экен, мен баламды эч 10 балам бар, бирөөсүн өпкөн жокмун десе, жүрөгүңдөн мээрим барып калса, эмне кылайын деп айтыптыр деген сыяктуу хадистер толтура. Бир жагынан маселе адамдын оройлук катуулугу. Жада калса өзүнүн көкүрөк күчү болгон баласына дагы мээримин төгө албай атат да. Мисалы үчүн бул мынчалык деңгээлде болбош керек деген нерсени. Бул оройлук эмес го, менче бул катуулук. Абубакир Сыддык катуулуктан да башкача бир сөз колдонсок болот, негизи бугачы, негизи да. Абубакир Сыддык өтө райымсыз салаваттуу адам болгон, өтө сүрдүү адам болгон, оор басырктуу адам болгон. Анан бир жолкусунда сахабалар жанындагылар мынтип айткан экен да. Мен жинденгенде менин жанымда болбосоңор. Жөн эле. Оор мүнөздөн айткан болду. Бул сөздүн өзү эле айланып эле кой бул кишинин жинне тийбейли деген. Бул балким көрсөткөн жоктур ал нерсени ал адам. Бирок демек бул ошол момун мусулмандын сүрдүүлүгүнүн бир белгисин көрөнгөс ички бир дүйнөсүндөгү эмесин көрсөтүп турат деген нерсе. Демек практикада көп колдонбосо дагы, демек ал адамда ошол сыпат бар. Качан гана ал эмесине жеткизип койгон учурда. Ал адам намысын коргогонго, бул динибиз уруксат берет, намысын, үй бүлөсүн, байлыгын коргогонго. Бир күндү жанар сыяктуу батырылып чыгат. Рахмат, биз бир уртамга эс алып алалы. Мээңиз. Ассаламу алейкум. Дагы бир жолу бизге экинчи бөлүгүбүзгө илешип калгандарга же жаңыдан гана бизге кошулгандарга тааныштырып кетейин. Бүгүн биз дагы Орозодо 30 күн долбоору менен 5 каналда түз эфирде чыгып атабыз. Бүгүн биздин конокторубуз Кыргызстан Ислам университетинин проректору устазыбыз Марс Ибраев жана кыргыз журналистикасынын аксакалдарынын бири Сагынбек агай Абдыкалыков. Бүгүн биз негизинен адеп жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Буга чейинки сөзүбүздө адептин туу чокусу жумшактык деген тыянакка алдын ала келдик. Анан кыргыздын кополдугу дагы дин менен алып караганда жумшактыкка барып калат. Жумшактыкка бул элдин өзгөчөлүгү катары жумшактыкка барат деген келдик. Дагы кандай адеп бизге керек бүгүн? Эмне адеп бизге тартыш? Жанагы Чыңгыз Айтматовдун Деңиз бойлой жорткон алады өт деген китеби барга. Ошондо баласы, атасы баласын ушунчалыкка чейин сүйүп турат да, кирисиктиче. Ушунчалыкка чейин эркелеткиси келип турат, бирок өзүнүн улуу кишиден ийменип, баласын башынан сылаганга батынбай турат. Мына ушул жерде бир көп нерсе жатат да. Багы баласын эркелетейин дейт, болбойт. Улуу кишиден уруксат сурайын дейт, ага дагы дити барбай атат. Мына кыргызда ушундай нерсе бар да. Иба десең. Иба кылып атат. Мына мисалы үчүн чоң атасынын көзүнчө баласын чоң атасынын небересин эркелетпейт эч качан. Бул нарк. Эгерде эркелетип кое турган болсо, менден баланы талашып атасыңбы дегенчелик атасы баласын кагып коет, силкип коет. Ошондуктан баягы кыргыздын көп айтайын деген сөзү, көп айтайын деген ою ичинде жатат. Ошону керектүү учурда чыгарат.
кыстырма кылайын багай. Айтыңыз. Мен кемпирдин баласымын. 15 күндүгүмдө чоң энем алып кетип, раматылык ошо чоң энем колунда чоңойдум да, анан айтайын дегеним мен нарыктын булагында чоңойдум да. Атам эркелетип койсо, чоң энем урушат эле, бала сен деле барбы? Коюп кой бияка. Анан кийин ошол нерсе менен чоңойдук биз деле. Атанын же ата-эненин алдында бала эркелетсе, мага деле хуник көрүнөт экен. Бирок азыркы кээ бир жаштарыбыз эми бул нарыктан өксүп калган жаштарыбыз бар. Ата-эненин алдында баласын өөп, жуттап, бешиктин үстүнө жатып алгандар бар го. Аябай хуник көрүнөт экен ага ошо. Биз мына нарык менен чоңойгондорго хуник көрүнөт экен. Ошондуктан бул жерден мен айткым келип атат, ошо биздин айтайын деген оюбуз, берейин деген оюбуз алиште жатат. Ошондуктан биз эмне үчүн биз кополбуз? Анткени себеби оюбуздун көпчүлүгүн сыртка чыгарып ыйба кармап турабыз. Ушундай менин оюм. Неге ошол ыйба кармадуу адеп деп атасыздар? Адеп. Бирок биздин азыркы окутуу системабыз муну тартынчактык деп баалайт да. Ооба. Мына ошо ыйбоону жеңүүгө үйрөтөт. Уялба дейт. Мунуну сүйлө, айткың келдиби? Айт. Кылгың келдиби? Кыл. Кайеринде ошол чек? Кайсындан биягы уятсыздыкка өтүп кетет? Кайсындан биягы ыйба болуп эсептелет? Кайеринде? Динибизде ана пайгамбардын хадисине алайык, ачык айкын эле айтып койгон эреже катарында. Ал-халалу баййинун вал хараму баййинун. Адал нерселердин бардыгы, адеп аклак, нормативтердин бардыгы сызып, жазылып, көрсөтүлүп, дайындалып берилген. Арам нерселердин да баары берилген. Ортодогу шектүү нерселер көп адамдар билбейт деп айтат, бирок мен айта турган нерсе мөмкүндөгү эрежелер, сиз айткандай, кайсынысы ортодо кайсы жер бар. Мисалы, бул Европанын жана батыш мамлекет өлкөлөрүнүн бизге берип аткан, балким жаштарга берип аткан терс нерсесидир. Адамдын жеке өзүнүн жеке инсандык бир эмесин алдыга чыгарып, керек болсо ата-энесин да тааныбай, мен деген нерсеге алып баруу. Бизде Алла Таалам Кур'ан-ы Керимде көптөн айтат да, биз деп айтат да. Биз деп айтуудан максат мен деп өзүнүн баягы жеке текеберчиликке алып барпай, көкүрөк какпастан кылып аткан жакшылыгындагы, кылып аткан шончолук бүт баардык нерселердин баарындагы биз кылдык деп айтканга, жалпылаштырганга алып барып атканда бизге сабак берип атат дагы көбүрөөк. Демек, андай боло турган болсо, биз ошол чек белгилүү эле ортодогу чек. Мисалы үчүн биз кээ бир нерселерди кылып аткан учурда, могу нерсени мен аткардым деп айта алабыз, бирок элге, жерге, динибизге жана башка коомчулукка байланышкан маселелерге келген учурда бир гана өзүмдү алдыга чыгарайын. Башкасын эмне болсо да тебелеп өтүп болсо дагы анын ишин үстүнөн аттап өтүп, анан өзүмдүн жеке кызык баягындай эмне дейбиз, мен өзүмдү алдыга чыгарайын деген нерсе, бул албетте ислам дининде туура көрүлбөйт. Мен ойлойм ортодогу нерсе ошол. Муну бизде жана жулкунчактык дейт да, жулкунуп, Албетте аракетчил болушубуз керек, аракет кылыш керек. Жаштарыбыз бүгүнкү күндө илим алып атат, маданияттуу аракет кылып атат. Эр азаматка, эр жигитке 70 өнөр аздык кылат дейт, өнөрлөрдүн түрлөрүн үйрөнсүн. Бирок бул деген нерсе таптакыр эле ата-энесин да, бир туугандарын дагы, өзүнүн досторунун дагы, мусулман бир туугандарын да тебелеп өтүп, бир гана мен кыйынмын, башкасынын баардыгы менден төмөн. Мен эң дүйнөдөгү эң мыкты адаммын, эң мыкты, эң кыйынмын, эң сулуумун деген сыяктуу нерсеге алып барбаш керек да. Чек ошол. Жөнөкөйлүк. Мына ошол нерсе. Жөнөкөйлүк бизде барбы азыр? Ооба, жөнөкөйлүк бар. Бир психолог айтты окуучуга, сен сүйлөрдүн алдында бир дем алып ал деди да. Анан мунун мааниси эмнеге деп анчалыкка чейин түшүнгөн эмесмин. Көрсө ошол бала сүйлөрдүн алдында дем алып алса, ойлонууга өзүнө мүмкүнчүлүк берет экен да. Мына ушунун өзүндө токтоолук жатат да. Баягы башына бир нерсе келсе эле кыйкырып өкүрүп кирбей, мен билем деп эле кирбей, ушу дем алып, анан кийин өзүнө мүмкүнчүлүк берип, анан ойлонуп акылды пештеп деп коет. Акылды пештеп, ошентип сүйлөсө, баланын ар жагындагы бир деми чыгат экен да. Бир ооруп жүргөн баладан экзамен алышат да мугалимдер. Анан колунан келишинче жооп берет, 3 менен 4-түн ортосундагы баан алат. Анан бир психолог мугалим ошол окуучуга айтты: "Сен эмнени каалайсың азыр ошону жаза" деди да. Анан бала ойлонуп туруп бүчүн бошунча кыйкырды да. Анан ошого 5 коюп беришти. Анткени себеби сен чыныңды айттың деди. Анткени себеби сен бугуңдагы жанагы жанарды чыгара албай атасың депчи. Азыр жанагыреке улуксат берилген нерсе менен улуксат берилбеген нерсенин мен өзүмдүн пикиримди айта турган болсом, мындай да, бул элге жакпаган нерсе, бул улуксат берилбеген нерсе. Элге зыяндуу
нерсе, бул уруксат берилбеген нерсе. Ал эми эл жактырган, элге пайдалуу нерсе, ошол мектептин өзүндө болобу, же башка жерде болобу, бул уруксат берилген нерсе, бул адал нерсе. Биздин эл ушул нерсени өзүндө кармайт экен чын эле. Жана бизде сөз бар, элден чыгып каласың деген. Ооба. Ал ким? Элге жакпаган нерсени кылган. А элде дин бар. Аздыр көптүр элде мына Куранды жатка билбеши мүмкүн, хадистерди билбеши мүмкүн, бирок кылымдар бою жашоосуна кирген диндин негиздери бар да. Ал табияты дин менен тарбияланып келген элде. Анан ага жакпайт да. Ошон үчүн чындыгында кызынын мини юбка кийип жүргөнү жакпайт. Бирок аны кантип кийдирбей коюштун жолун билбейт. Жолун гана билбейт, бирок ага жакпайт. Жолсун баласынын арак ичкени, тамеки тартканы кайсы атага жаксын? Жакпайт. Бирок анын күрөшү жолун билбейт. Кандай кылат? Мына ушул нерселер гана мен адепти да ушундай деп ойлойм да, балким бизде кээ бир адепсиздиктер бизге жакпайт. Бирок кантип аны жандандырабыз? Кантип аны кайра алып келебиз, ушуну билбей атсак керек. Эмне кылыш керек агай? Бул жерде кесепеттер айтылып атат. Адепсиздиктин кесепети эмне болот? Мындайча уят кетет. Ал жерде бейпил жашоо жоголот. Ал жерде кылмыштуулук көбөйөт. Ал жерден берекет качат. Мисалы үчүн адеп жоголгондо бул деген нерсе кичинекей улууну сыйлабай калса, көзгө илбей калса, кыздар аял киши деген таптакыр көчөгө чыгып кеткен болсо, мисалы да эркектин намысын коргой албай калган болсо, мисалы эмне кылыш керек деген суроо келет. Албетте бул суроого 14 кылымдан бери, 14 кылым мурда эле пайгамбарыбыз дагы жакшынакай кылып туруп, баягы өзүнүн сахабаларынын мисалында өрнөктү көрсөткөн. Бирок сиз айткандай, ошол өрнөктү жашоону билбегендигибизден болуп атат. Муну бир эки ооз сөз менен айтылбайт да. Бул деген нерсе үйрөтүү, окутуу. Бул деген нерсе ыймандуулукка чакыруу. Ыймандуулукка чакыруудан максат бүгүнкү күндө биз баягы көнүмүш гана нерселерге гана, бейгилүү гана нерселерге гана басым берип атабыз да. Мисалы айтып атабыз, намаз окугана деп атабыз да. Намаз окуса эле бүттү, баардыгы орундалат. Намаз адеп болуп калбайт. Неге дегенде намаздын рухун, намаздын негизги адам баласынын жашоосуна бере турган пайдасын, мисалы дейле мынтип айтат да. Иннама яхшаллаху мин ибадихил улама деп. Чындыгында Алла Тааладан акысын берип корккондар уламалар, илимдүүлөр деп айтылды. Кандай илимдүүлөр? Билген да, түшүнгөн, жашаган да. Бул жерде жөн эле билип коюу максат эмес да. Же болсам инна салата танханил фахшай вал мункар деген дагы бир эме келет. Чындыгында намаз адам баласын ар кандай бузукулуктан, жаман нерседен тыят деп атат. Тыят мисалы үчүн. Намаз окуп атат, адам урлук да кылып атпайбы? Намаз окуп атат, адам жаман ишти кылып атат. Намаз окуп келе аракты ичип коюп атат. Намаз окуп мушташ атат, жалган айтып атат. Кыскасы, баягы хадистердин бири-бирине чалкеш келген абалдар бар. Мисалы пайгамбар айтат, момун адам өлтүрүшү мүмкүн, мусулман адам деп атат. Адам өлтүрүшү мүмкүн, урлук кылышы мүмкүн, зына кылышы мүмкүн, башка кылышы, бирок мусулман адам эч качан жалган айтпайт деп атат. Адам момундук сыфат бар, мен намаз окуп атам, орозо кармап атам дейт, бирок эмнеге жалган айтып атат? Демек анда жанагы ошол Алла Таалам тыят деп аткан ыймандын негизги даамы, лаззатын ал адам балким жүрөгүндө сезе албай атат. Сиз айткандай жанагы ички жашоосунда туңгуюк болуп кайсы жерден чыга калсам, намаз окуп атканда мени намаз канткенде ошо арамдан тыят деген нерсенин жообун таба албай атат. Эмнеге дегенде намаздын өзөгүндөгү чындыгында даам, лаззат сезе албагандан. Намазды барып эле пешенесин жерге коюп эле альхамдулилlah жаттасам болду, ихлас, фалак, нас жаттап алайын, зам сүрөлөрдү анан жумага барып турайын, анан 5 убакыт намазды мүмкүн болушунча аткарайын дегенден башканы балким келбей табы деген нерсе. Аябай сонун нерсени айттыңыз агай. Мен да көптөн бери ушул нерсени ойлонуп келем, жакында ушуну айта да баштадым. Бизде 3 нерсе бар экен да. Билим деп коебуз, илим. Бул бардыгыбыз ушу илим жана билими бардын не дейт, билими күчтүү миңди жыңат деп ушу билимге кызыгып билим бере берет экенбиз дагы. Сиз айткандай баягы үйрөтүп жана чоң китептерди көтөргөн эшек кылып коет экенбиз. Мындай копол айтканда. Бул билимди турмушка киргизүү, үйрөтүү бул жагын бизде машыктыруучулар керекпи дейм, бир өзүнчө тренингтер керекпи, же мектептер керекпи? Муну үйрөткөн нерсени мен көрө элекмин. Мен өткөндө 1-2 устаздын адебине баа берем да дайымчы. Эми мен кер ойлоп коем, менеден ушундай туулганбы булар депчи, адебин. Мен алардын алдында уялам өзүм, турганыман уялам ошолордун алдында. Мен турган турпатым Мыктыбек адепсиз деп айтып турат да алардын алдында. Адепсизмин, аябай. Булар каяктан алды бул нерсени? Кайсы тренингден алды? Каяктан тапты?
бизде мынагу үйрөтүү мектебин тургузуу мүмкүнбү бизде? Ошону ким кылыш керек? Кыргызда сөз бар го. Эгерде бирөөгө бирдеме түшүндүргүң келсе, бир жолу жакшылап айтып түшүндүр дейт. Анан 9 жолу көрсөт дейт. Ансаганда эң биринчи иретте баягы тарбия үйдөн башталат дегендей, ата-эне өзү тарбиячыл болуш керек. Атасы шорт кийип алса, баласы деле шорт кийет да. А кызы юбка кийет жанагындай. Бул өзү турган иш. Баягы бир адамдын балдарынан тентек чыккан экен. Түрмөгө түшүптүр, далай урлук кылган экен. Далай азапты жегенден кийин анан баягы турмуш тарбиялап туруп балдары тынчыгыптыр. Анан бизге окшогон бир журналисттер барып анан сураган экен баягы сакалдан, андай балдарыңды кантип тарбияладың, баары эле мыкты чыгыптыр депчи. Анда баягы киши айтыптыр, мен чыдадым дептир. Чыдадым дептир да. Мына бүгүнкү күндө биздин ата-энелер, ошо тарбиялоочулар чыдап келатат да. Ошол чыдамдын артында кандайдыр деңгээлде ийгиликтер бар. Мына Кудай шүгүр, аны баарын эле мисалы үчүн жокко деп айтпайлы. Мына мисалы үчүн агай кечирет, чыдаптыр эмнеге? Чыдамы эмнеге? Чыдамы жанагы балдарынын азап тозогуна чыдаган экен. Ошо азап тозогуна чыдап тарбияны уланта берген экен. Ошол тарбиялоо бул түйшүк да бул. Түйшүк да албетте. Бул эми түйшүк дагы мындай айтылган сөз, бир тозоктун эле бир чети болсо керек бизге үчүнчү. Помидорду огороддо чаппай койсоң, бат эле жапай болот. Бат эле жапай болот. Бул адам да үстүнө. Жанагы тиги 15 февралда Валентина күнү бүгүнкү күндө Кыргызстанда майрамдалбай келатат. Мен ушуну өзүм байкадым, анан сездим, бүгүнкү күндө биздин жаштарыбыз мына ошол нерселерден мына качып келатат. Буюрса, мына биздин элибиз бир жакшы салттарга өтүп, мисалы үчүн арага жок той берип атабыз. Бул таң кала турган нерсе. Эгерде той берсе, адамдар арак ичпесе, анан мушташпаса, бул кызыгы жок той сезичү. А бүгүнкү күндө ал болбой калды. Баягы кыска юбка кийген, киндигин көрсөткөн кыздар бүгүнкү күндө жок кесе болуп калды. Биздин мындай бир аракетибизде, биздин бир мисалы үчүн түйшүгүбүздө ошончолук эле натыйжасы деп айтканга да болбой атат да. Кудайга шүгүр бар. Кудайга шүгүр бар. Мен айткан суроо, мектептерди ошол жерден айтам да. Биринчи ата-эне мектеби. Ата-эне мектеби бүгүнкү күндө өзүнүн баласына таалим тарбия бере турган, насаат бере турган абалда бы же жокпу деген суроо коюш керек болот. Мен оюмча биринчи ата-энени бүгүн тарбиялаш керек. Биз ата-эне адепсиз дегенге мен макул болом. Эми мен мындай деп айтпайлы, эфирден чындыгында ата-энелер ата-энебиз чындыгында. Жок, ошон үчүн айтам, мисалы үчүн кечирет. Мен эми кандай десем, балким биз салыштырмалуу адебибиз бардыр башка жака. Бирок биздин динибизге салыштырганда мен өзүмдү адепсизмин деп эсептейм. Биз адепти билбеген ата-энелербиз. Ажеке, момундай болот да, бүгүнкү күндө ата-эне, атанын ролун айтайын. Ата эптеп ырыскын таап келүү үчүн мен силерди багып атам, мен силерди тыйнап милдет кылган абалда бир, экинчиси көчөдө дайыма убактысы баласына келип, баягы психологдор айткандай, жок дегенде 5-10 мүнөт көзүнө тике карап, балам, бүгүн кандай өткөрдүң күнүңдү? Эми эмне кылдың Алла ыраазы үчүн деп, сабагыңды окуп келдиң деп, эки бетинен өп же болбосо кичине отургузуп, жоопкерчилигин мынаны аткардыңбы деп сурап койгондугу мына ушул мамилеге өксүк бүгүнкү күндө. Эне деген да өзүнчө бир медресе бар болчу. Эне деген бул мээрим медресеси, эне деген үйрөтүүчү бир мугалим. Бул дагы эмне жумушу менен эне да көчөгө чыгып кетти бүгүнкү күндө. Жумуш деп атат, турмуш, тиричилик, түйшүктөйт. Балдар таптакыр ала турган нерсени бир гана мектептен же бала бакчадан же болбосо телевизор же интернеттен болуп калды. Ошон үчүн бүгүнкү күндө жаштар эмне кылсын? Кээ бир нерселерге жетише албай атабыз. Анан бала компьютер класста. Мен да бир кыстырма. 15 мүнөткө балага отургуздук атаны. Ата эмнени айтат? Маселе ошондо. Атаны биринчи толтуруш керек болот. Мен ошону айдым. Бизде жок, өзүбүздө аталарда эчтеке жок. Ошон үчүн кээ бир элдерде көрүп атабыз да, ата-энелерге Европа балким бизден бир аз алдын ала ойгонуп, ата-энелердин, анан балдардын деп клубун кылып барганда энесине өзүнчө, атасына өзүнчө, баласына өзүнчө ата. Бүгүнкү күндө мен ойлойм, бүгүн Кыргызстанда деле, мусулман катарында биз деле мына ушундай психологиялык жол дейбизби, же болбосо иман, адеп, акылакты үйрөтөдөн үй бүлөлүк бир борборлорго, клубтарга айткандай үйрөтүүчү жайларга муктажбыз. Кичинекей бир-эки нерсени көрсөтүп койсо биздин эл илип кетет. Ушуну ким кылыш керек? Муну мен ойлойм, ар бир жүрөгүндө иманы бар, илими бар, ошону окуп келген демилгечил инсандар муну кылган болсо сонун. Мына устаз азыр телекөрүүчүлөргө жакшы бир демилген. Муну колунда бар ишкерлер кылса да болот. Айырма жок. Берин акча тапса да болот. Азыр мына Брайан Трейси таап атат. $200 келип тренингтерди өтүп атат. $200 дебей, жөн эле арендасын акысын төлөп, эми бекер болбош керек, бекер болуктан чыгышыбыз керек. Өзүбүздөн эле ушул тажрыйбасы бар ата-энелер ушундай
иримдерди ашта болот дейм да. Үйдө бар нерсе жетиштүү. Кечиресиз ажыке, үйүндө бар нерсе жетиштүү. Баласына ойнойм десе, колдоном десе, дүйнөнүн баарын алып берип койгон. Алдында 1-2ден 3төн автоунаас дагы бар. Аялына да бүт бар нерсе жетиштүү, бирок ал жүрөгүндө, көкүрөгүндө, үчөө олтурганда көйдөн бош, себеби үчөө үч башка жака карап олтурат. Интернетте болот же болбосо таптыр ойлору башка жактарда олтуруп бир жакшы бактылуу үй бүлөнү эмес жылбайт. А мындай үй бүлө болбосо кандай коом болот деген маселе. Кандай адеп болот. Бул тарбиянын башат үй бүлө деп айтпадыкпы, Мисалы үчүн биздин өзүбүздүн кыргызыбыздын салтында ушундай мектеп бар болчу. Мынакей биз жөнөкөй эле нерсени алалы. Атасы менен баласы чогуу иштечү. Ошо мисалы үчүн жер күрөк деп атат, ошо атасы баласына тамакты кантип таап келип атканын ошо атасы менен чогуу иштеп аткан бала билет. Эми элестетип көргүлө. Атанын мээнетин, кадырын билет. Билет, анткени себеби өзү иштеп атат. Эми мына бүгүнкү салтты карап көрсөңөр. Автобуста кетип баратат, Автобуста кетип баратат, кичинекей баласын отургузуп койгон, энеси туруп турат. Ошо бала эч качан аксакалга орун бербейт. Же мисалы үчүн атасы машинаны ремонттоп атат, баласы компьютер менен ойноп атат. Эмнесе кыйналып калган депчи, биз баягы өзүбүздүн салтыбыз болгон мектептен ажырап калдык. Мынакей бүгүн илгерки кыздарда жана кыркөрүм деген чач болор эле, Ошону энеси кызын отургузуп алып, анан кыркөрүмдү өрүп, ошо өрүп атып, болгон насаатын айтып, болгон кебин айтып, ошентип кыздын мээсине куйган. Азыр кыздар чачын кырктырып салды, анын кантип өрөт, эми кыркөрүм болбойт ал уже. Ошондуктан бул жерден баягы мүмкүн өзүбүздүн эски салтыбызга келербиз. Бул жаман салт эмес. Албетте. Кыргызды кыргызылган ушул наркы да өзү. Ооба, наркы. Эми урматтуу устаздар, коноктор, биринчиден менин чакыруумду четке какпай келгениңерге Аллах ыраазы болсун. Рахмат. Адамдарыңыздарга жакшылыктарды берсин, үй бүлөңүздөргө тынчтыктар берсин. Жана ода кылган түйүн азыр эфир өтөр менен мен түйдүрүп берем. Могу жерде ассистенттер турат. Сиздерге ушу адал халал колбасалары жана ротана шириндиктери, лестко адал суусу адал. Мен ушуну башында айтып чыкканда бардык айткан сууну кантип эм деп. Жок, бүгүнкү күндө чындап технология ушул суунун да арамы бар. Бүгүн кондитер азыктарында арамдан башка нерсе жок да үйгөдө. Ошон үчүн биз тастыктаган адалды сиздерге озачарда ыйгарабыз. Эми сиздерге болгону бир 30 эле секундтан ушу эли журтка каалооңуздар. Мен эки тараптуу билим алышын каалайт элем да элибиздинче. Мына Эйнштейндин айтканы бар го, динсиз билим сокур, билимсиз дин аксак депчи. Мына ушул жерден ушундай болот. Эгерде мисалы үчүн диний билим ала турган болсок, дин жагына кетип калып эле биздин көпчүлүк баягы аалымдарыбыз баягы светтик билимди албай калып атат. Же мисалы үчүн билим ала турган болсо, динден түшүнүгү жок болуп калып атат да. Мына жанагы адал менен арамдын ортосундагы айырма кайсы деп атпайбы? Мына ушул жерден жооп тапса болот да. Мен ушу көптөн бери ушуну каалайм. Мына көптү айтам ушунучу. Мисалы үчүн ыймандуу агрономдор болсо, ыймандуу журналисттер болсо, ыймандуу инженерлер болсо, 4 дипломдуу молдо болсо, мейли болуптур. Ошол молдо техниканы да түшүнсө, анан шариатты да түшүнсө, бул эң жакшы болор эле. Рахмат агай. Адеби жок илим, баягы учкучу жок учак сыяктуу дейт. Учкуч болбогондон кийин, алда пилот болбогондон кийин алдына эмне келсе барып жок кылып, кыйратып жок кылат дейт. Ошон үчүн илим болсунго, бирок сөзсүз түрдө адеп менен коштолсун дейли. Нерегинде амал өтө маанилүү, динибизде канчалык шайтан да көп билген экен, иблис дагы, бирок ал билгенине амал кылып жашаган эмес. Ошон үчүн билүү өзүнчө чоң улуулук эмес, фазилет эмес, билгенине амал кылып жашап, башкаларга ошону жанагы айткандай 10дон 9-ун жашап көрсөтүп, бирөөнү үйрөтөт. Ошон үчүн жалпы элибизге Рамазан куттуу болсун дейбиз. Аллах ыраазы болсун сиздерге, үйүңүздөргө тынчтык берсин. Ушу Рамазан сиздерге кийинки Рамазанга жетүүгө өзүнчө бир шаты болсун. Айтканыңыз келсин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу Кыргызстан, ушуну менен бүгүнкү биздин жолугушуубуз аягына чыгып отурат. Бардыгыңыздарга Аллах субханаху ва таала тилеген максаттарыңыздардын бул жашоодо жана акыретке пайдасы тие тургандарын насип кылсын. Эртең дагы өтө кызыктуу конокторубуз келет. Укпагандарга жеткирип коюңуздар, көрөлектерге шилтемесин берип коюңуздар. Биз Кудай буйрса бул көрсөтүүлөрдү Муктубек Арыстанбек деген YouTube'да каналга жүктөйбүз. Аяктан да кайталап көрсөңүздөр болот. Мен аябай таң калган нерсе, жанатан бери байкап отурам. Мен ушу сөз менен үй бүлө баккан адам катары тилге аябай маани берем. Бүгүнкү көрсөтүүдө бир да орус тили колдонгон жок. Мына ушундай. Assalamu alaikum.